Намазга кайтыңыз, жоготкон бардык нерсеңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, акчаңыз кайтат. Намазга кайтыңыз, бизнесиңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, жоготкон сезимдериңиз кайтат. Намазга кайтыңыз, сүйүүңүз кайтат. Намазга кайтыңыз, мурдагы жылуу мезгилдериңиз, бактылуу кездериңиз кайтат. Сиз намазды жоготтуңуз, калган бардык нерсе өзүнөн өзү жоголуп кетти. Бардык нерсе өзүнөн өзү келишин кааласаңыз, сиз намазга кайтыңыз, намазсыз болбойт. Мен таң каламын, адамдар кантип намазсыз жашап жүрөт. Мен кокусумду алып пешинге кетип атсам, пешинсиз асырга чейин дум болуп түрмө болуп кетет. Эгер намаз убактысыз же өтүп кете турган болсо, каза боло турган болсо. Намазга кандай мамиледесиз бүгүн, урматтуу мекендешим? Кээ бирөөлөр ушундай намазды өтө жеңил карайт. Же эптеме окуйт. Рүкүгө барганды да билинбейт, саждада барганды дагы билинбейт. Кандайдыр бир секунд аралыгында окуп коет да намазды. Алхамдулиллах роббил аламин, ассаламу алейкум, намаз бүтүп калат. Ушунчалык тез окуйт. Баягы тоокуданча окугандай жок. Аракет кылышыбыз керек, кушук кузу менен, ихлас менен намаз окуганга мекендештерим, намазга кайталы. Намаз болбосо болбойт, эч бир нерсе болбойт, эч нерсеңиз өзгөрбөйт. Намазды канчалык ихлас менен жакшылап окуганыңыз сайын бардык ордуна келет. Бүгүн мына тахажжудду окудук. Бүгүн күнүбүз жылмаюу менен, күдүү менен, сергектикте өтүп атат да. Эгер намазды окубасак, ошо күнүбүз кадимкидей кайгыда, жоготууда болот биздики. Ар дайым күлүп жүрүү үчүн дагы намаз керек мекендешим. Жеңил жүрүү үчүн дагы, оор жүк булжаңызда жок болуш үчүн дагы намаз болуш керек мекендешим.